Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн өтө турган темабыз cell potential. Cell деген электрохимияда айтып өттүк. Мындайча айтканда бир кандайдыр бир элемент. Мына элестете турган болсок, мына. Бул жерде электролит бар, электролит. Бул жакта электрод бар. Электрод. Андан кийин бул жакта дагы бир электролит. Андан кийин электрод бар. Бул электродду биз эмне дейли? Цинк дейли, цинк. Муну болсо жез дейли, жез. Бул жерде цинктин эритмеси бар, мындайча айтканда цинк SO4 бар дейли. Бул жакта болсо жез SO4 бар дейли, эритмелерде, электролиттер. Эми электрондор эмне болот? Цинктен жезге карай агып баштайт, агып баштайт. Ол бир өзүнчө бир эмне? Cell деп аталат, cell. Андан кийин бул өзүнчө бир эмне? Cell. Эми cell potential деген потенциалдуулугу. Болбосо айырмасы деген мааниде дагы бар. Бул экөөнүн эмне? Потенциалдуулугу cell potential. Эми карагыла. Бир бийиктик болсун, бир бийиктик, дуалдын ушул жеринде бир танк болбосо аристон жайгашкан. Аристон жайгашкан болсо, бизде бул жакта суу бар. Деңиз деңгээли менен, жер менен бирдей, дагы бир танкта. Эми биз аристонго сууну алып чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Помпанын жардамы менен алып чыгабыз, помпанын жардамы менен. Же болбосо аристонго чыга турган суунун басымы бул жактын басымыга караганда эмне болуш керек? Аз болуш керек. Эгер бул жактын басымы аз болсо, помпасыз эле бул жактагы басым менен эмне кылабыз? Алып чыгабыз, бул жака. Эми помпанын жардамы эмне? Помпа жумуш жасайт. Мындайча айтканда, бул жактагы басымын эмне кылат? Көбөйтөт, Көбөйткөндө бул жактын басымынан көп болгондуктан суу эмне болот? Бул жактан бул жака агып түшөт. Помпанын жардамы менен помпа эмне кылабыз? Бир жумуш жасайбыз. Бул жактагы сууду бул жака алып чыгыш үчүн. Ал эми аристон же болбосо бул жактагы танкерден бул жактагы бир идишке толтура турган болсок, эмне болот бул? Бул эч кандай мындайча айтканда, бул жактагы суу мындай толду. Бул жактагы суу азайды, Эми бул жактагы суу бул жака эмне болот? Өзүнөн өзү агып түшөт, Мындайча айтканда, эч кандай бир неменин күчтүн же болбосо бир жумуш жасаш кереги жок. Себеби дегенде бул жактагы потенциалдык бул жактагы potential energy дейт го, потенциалдык энергиясы бул жактагы чоң эмнеге караганда? Бул жака караганда, энергиясы чоң болгондуктан бул жака эмне болот? Сууну өзүнөн өзү агызып түшүрөт. Эгер мен бул жерге эмне кылсам, бир моторду жайгаштырсам, мотордун мындай эмнеси болсун, парасы болсун, мындай эмеси айландырганда эмне болот? Бул жактан могуну айландырып, кандайдыр бир жумуш жасайт, Эми электричестводо дагы, электрохимияда дагы ошондой эле. Cell potential эки целдин потенциалдык айырмасы болгондуктан эмне болот? Бул жактан бул жака суу өзүнөн өзү агып түшкөндөй эле электрондор дагы эмне болот? Бул жактан бул жака агып баштайт. Айырмасы эмне болот? Экөөнүн басымынын мындайча айтканда айырмасы бар. Cell potential эми бул жактагы бийик болгон үчүн могул жактагындай эмне болот? Бул жака өзүнөн өзү агып баштайт. Электрондор агып жөнөйт. Эгер мен бул жерге лампочканы кое турган болсом, бул жактан бул жакка өтүп аткан электрондор эмне кылат? Кандайдыр бир жумуш жасайт дагы андан. Cell potential деген ушундай. Бул ар бир целдеги айырмачылыктар. Эми potential difference деген потенциалдык difference деген айырмасы деген, Бул айырмасы эмненин айырмасы экен? Эки чекиттеги electric pressure же болбосо электрик басым деп коет. Electric potentialдардын айырмасы экен. Мындайча айтканда, мына могул жердеги менен потенциалдык
энергиясы менен бул жактагы эки точка болсо эмне бул жерден бул жерге чейинки эмне болот? Айырмасы болот, potential difference болот. Мындайча айтканда, бул целдин өзүнүн potential немеси бар, pressure бар, басымы. Бул жактыкын өзүнүн басымы бар. Эми бул жактыкы көп болгондугу үчүн эмне болот? Суудун аналогиясында эле бул жака агып жөнөйт, агып жөнөйт. Ошолордун айырмасы эмне деп аталат экен? Potential difference деп аталат экен. Эми максимум, максимум potential difference болсо, бул эмне деп аталат экен? Cell potential. Эки электроддордун айырмасын, эки электроддогу галваникалык элементтердеги эки электроддордун максималдуу потенциалдык айырмасы эмне деп аталат экен? Cell potential деп аталат экен. Же болбосо электромотив force деп аталат экен. Бул cell деп белгиленет. Мындайча айтканда, cell, cell деген voltaic cell, мындайча айтканда галванический элемент. Ол бир voltaic cell, галваникалык элемент. Эки галваникалыктын максималдуу потенциалдык айырмасы эмне деп аталат экен? Cell potential же болбосо электромотив force деп аталат экен. Электромотив force деп аталат экен. Эми карагыла. Бул сүрөтүбүзгө кайра кайтып келе турган болсок, эмне болот? Бул жактан чыккан электрондор бир жумуш жасайт, жумуш жасайт. Мындайча айтканда, могул жактагы танкадагы суу толугу менен эмне болгучу? Бул жака агып бүткүчө могул параны айландырат дагы бир жумуш жасайт. Бул жактагы эмне? Ошол сыяктуу эле. Бул жактагы толугу менен электрондор бул жака агып өткөнгө чейин эмне болот? Кандайдыр бир жумуш жасайт. Эми electrical work дейли. Электрикалык жумуш. Electrical эмне? Work. Мындайча айтканда, эмне? Заряддар ага баштайт, бул жака charge, charge. Мындайча айтканда, электрондор ага баштайт. Эмнеге барабар болот экен ошондо? Charge, заряд көбөйтүлгөн, potential difference. Эки неменин потенциалдык несі айырмасы. Potential difference. Эми potential difference дедик. Мунун бирдиги эмне? CI немесинде potential difference биз вольт менен өлчөйбүз. Вольт менен. Мындайча айтканда, бул жак electrical work joule болсо, joule менен, charge болсо эмне? Coulomb менен көбөйтүлгөн эмне экен? Cell. Бул жак potential difference эмне менен өлчөйбүз дедик? Вольт менен дедик, Coulomb деп жазайын бул жака. Coulomb. Көбөйтүлгөн вольт, вольт. Potential difference биз вольт менен өлчөйбүз. Charge болсо Coulomb менен, Эми Coulomb эмне? Coulomb бул мындайча айтканда кандайдыр бир бөлүкчө, же болбосо электрондордун агымы. Эми Фарадайдын немесин билебиз биз. Фарадай. Ал эмне деген? 1 моль электрондо, 1 моль электрондун мындай немеси канчага барабар деген? 96.500, мындайча айтканда 485 Coulomb бөлүнгөн эмне болот? Coulombга барабар деген сөз. Coulombга барабар деген. Же болбосо 1 Фарадай, 1 F барабар эмнеге болот экен? 96.485 Coulomb бөлүнгөн 1 моль электрон. Мындайча айтканда, 1 моль электрондун ташыган жүгү 96.485 тонна деген сыяктуу эле, Coulomb. Ошондо биз electrical work дедик, жумуш.
система жумуш жасап аткандыгы үчүн анын белгиси эмне болот? Минус болот, work барабар минус f колумб charge. Колумб болсо бул канча электрон өтүп аткандыгына дагы тиешелүү да. Көбөйтүлгөн эмне болот? Potential difference. Potential difference. Эми cell potential же болбосо electromotive force электрондордун бир потенциалдан экинчи потенциалга агуу өтүүсү дедик. Эми максимум potential difference дедик эмне? Мындайча айтканда, эки чекиттеги же болбосо эки элементтеги, галваникалык элементтеги максимум потенциалдык айырмага барабар дедик, electromotive force ECL. Ошондо биз бул жактан немебизди, формулабызды тууралап жаза турган болсок, ошондо максимум жасаган жумуш, мындайча айтканда, могул жерден суунун бардыгы агып, анан монун бардыгын эмне кылган? Суу бардыгы агып бүткөнгө чейинки жасаган жумуш эмне болот? Максимум жумуш болот, В максимум. Мындайча айтканда, бул жактагы электрондордун бардыгы бул жакка агып өткөнгө чейинки эч бир тамчысы дагы калбай жасаган жумуш максимум жасаган жумуш болот. Туурабы? Максимум. Ошол эмнеге барабар болот экен? Минус n. Мындайча айтканда, электрондордун канча моль электрон өткөнүгө тиешелүү көбөйтүлгөн f. F бул эмне? 1 моль электрон ташыган колумб, Колумб көбөйтүлгөн эмне болду? Potential difference. Potential difference эмне дедик? Максимум дедик. Максимум ECL болот, мындайча айтканда. ECL. Эки галваникалык элементтердин потенциалдык дифференцинин максималдуулугу. Демек, биздин максимум жасаган жумушубуз ушуга барабар болот. Эми мисал карап көрөлү. Мисал карап көрө турган болсок, эмне? Эки voltaic cell бар экен. Төмөнкү реакция боюнча реакция жүрөт экен. Мунун cell potential эмнеге барабар экен? 0,65 вольтка барабар экен. Максимум жумушту жасагыла дейт. Calculate the maximum electric work. Максимум электрик жумушту аткаргыла дейт. Эгер эмне болсо 0,5 грамм сутек болсо, бир электроддо 0,5 грамм сутек бар экен. Эми карагыла. Биздин формулабыз кандай эле? Johnson given берилди. Cell эмнеге барабар? 0,65 вольтка барабар. Андан кийин F'ти билебиз. 96485 колумб бөлүнгөн моль электрон. Моль электрон. Эмнени сурап атат? V max'ты сурап атат, Эми бул жерден карай турган болсок, анод, solution чыгаруу. Solution эмне болот? Анод. Аноддо эмне жүрчү эле? Аноддо болсо электрондор агат, мындайча айтканда, oxidation болот. Oxidation электрондордун берет, H2 эмнеге айланат? 2H+ айланып тура бул жакта. Теңдеме боюнча. Демек, бул жака канча? Плюс 2 электрон берген. Ал эми катоддо болсо калыбына келет, Катоддо болсо калыбына келет. H2+ эмне болгон? 2H. 2 меркурий. Бул жакта X менен экен. Эмне болду? Суюк меркурийге айланды. Эритмедеги бардык сымаптар болсо калыбына келди. Бул жака эмне деп жазабыз? Плюс 2 электрон. Эми бизде эмне белгилүү? Аноддогу суутектин массасы белгилүү, Бул жака жазып коелу. Mass hydrogen gas бар эмне экен? 0,5 грамм экен. Эми биз аноддогу эле окуяны карап көрөлү. Себеби аноддон канча кеткен болсо, катоддогу ошончо эле болот, Аноддо эмне болуп атат? Аноддо суутек газы 2H+ плюс 2 электрон болуп атат.
Эми карагыла. 1 моль суутек газы эмне болуп атат? 2 моль электрон болуп атат. 1 моль суутек газы 2 моль электронду берип атат. 2 моль электронду берип атат. Эми биз эгер карагыла. 1 моль суутек газы 2 моль электрон берсе, анда биз 0,5 грамм канча моль болот? NH2 барабар 0,5 грамм бөлөбүз 2 грамм моль. Барабар 0,1000ден 0,125. 0,125. 0,125. Эми 0,125 моль H2O канча моль электрон берет экен? X моль электрон. X'ти таба турган болсок бул жерден кайра эле 0,5 моль электрон болот. Мындайча айтканда, аноддон канча моль электрон өтүптүр? 0,5 моль электрон өтүптүр, Моль электрон өткөн. Эми биз эмнени билебиз? Work, максимум electric work эмнеге барабар эле? V max барабар минус N көбөйтүлгөн F көбөйтүлгөн cell болчу, cell. Эми барабар N канча экен? 0,5 моль электрон экен. 0,5 моль электрон агып өтүптүр. F эмнеге барабар? 96485 колумб бөлүнгөн эмне? Моль электрон. Колумб менен вольт көбөйтүлсө эмнени берет эле бизге? Joule берет эле. Эми cell канча болчу? 0,65 вольт болчу, 0,65 вольт. Моль электрондар кетти. Колумб менен вольт бизге joule берет. Барабар. Калькулятор менен иштей турган болсок. Калькулятор. 0,5 көбөйтөбүз 96485 көбөйтөбүз 0,65 барабар. Канча экен? 31357 joule экен. 31000 минус белгиси калып кетти бул жакта. 357 357,625 joule. Бул жакта минус дегенде система жумуш жасап аткандыгы үчүн минус белгиси менен. Ошондо 0,5 грамм суутектин жасаган жумушу, электрик жумушу канчага барабар экен? 31357 joule барабар экен. Жобу. Vmax бар минус 31 157,625 joule. Мен бүгүнкү сабагыбызды аяктадым. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.